Вакциналардын ойлоп табылышы медицина тарыхындагы эбегейсиз жетишкендик болуп саналат. Бүгүн биз эмне себептен эмдетүү керек, вакциналар кандай таасир этет жана эмне үчүн артыкчылыгы болгонуна карабастан адамдар андан баш тартаары тууралуу сүйлөшөбүз. Миллиондогон адамдардын өмүрүн алган оорууну элестетип көрөлү. Андан байлар да, кедейлер да качып кутула албайт. Коркунучтуу ыйлаакчылар бейтаптын бүт денесин каптап, чыйрыгып, дене табы жогорулап кыйналат. Бир нече күндөн кийин ооруну жуктуруп алгандардын көпчүлүгү көз жумат. Ал эми андан айыгып, аман калгандардын денеси өмүр бою кетпес тырыктарга айланат. Айрымдары жарым-жартылай же толугу менен көрбөй калышат. Бул коркунучтуу оору чечек деп аталат. Кылымдар бою ал бүтүндөй шаарларды каптап келди. Бирок бул оору менен бир гана адамдар эмес, жаныбарларда, мисалы, уйда чечек менен ооруй тургандыгы байкалган. Уй чечеги адамдарда жеңил өтөөрү жана өлүмгө алып келген учурлар сейрек кездешери белгилүү болгон. Саанчылар уй чечек илдети менен ооруп, бирок адамдардын чечек оорусуна туруштук берген иммунитетке ээ болушкан. 1796 жылы дарыгер Эдвард Женнер эксперимент жүргүзгөн. Ал 12 жашар балага атайлап уй чечегин жуктурган. Натыйжада бала ооруп, денесине 1-2 ыйлакча пайда болуп, дене табы көтөрүлөт. Бирок бир нече күндөн кийин оорунун баардык белгилери жок болгон. Учурдагы эмдөөлөрдүн алгачкы жаралышы дал ушундай болгон. Вакцина вакка деген сөздөн алынган. Латын тилинен которгондо уй дегенди билдирет. Кеңир эмдөөлөрдөн улам 40 жылдан бери эч ким чечек оорусу менен ооруган эмес. Бул оору жеңилген деп эсептелет. Кадимки эмдөө өз кезегинде канчалаган адам баласынын өмүрүн сактап калганын эми элестетип көрүңүз. Дүйнөдө 26 ооруга каршы вакциналар иштелип чыккан. Эгерде алар жок болсо, сиз жана мен полиомиелиттен шал болуп, кызамыктан сокур болуп, селеймеден кийин майып болуп, дифтерия, көк чөтөл жана башка коркунучтуу ооруларга кабылбайт элек деп эч ким кепилдик бербейт эле. Демек азыр баардыгы эмдөөдөн өтүүнү каалашабы? Тилекке каршы андай эмес. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмдөөдөн баш тартууну учурдагы адамзат үчүн негизги 10 коркунучтун катарына киргизди. Эмдөөдөн баш тарткандыктан жаңы коркунучтуу ал тургай өлүмгө алып келүүчү оорулардын саны өсүүдө. Убагында жок болду деп эсептелинген полиомиелит, кара тумоо сыяктуу оорулар кайра кайтып келүүдө. Мисалы, 2017 жылы кызамык оорусу 110 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Алардын айрымдары балдар. 2018 жылы бул көрсөткүч 140 миңден ашты. Бирок кызамыктан эмдөө аркылуу сактанууга болмок. Эмне үчүн адамдар эмдөөдөн массалык түрдө баш тартышаарын билүү үчүн биз дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бабажанов Нурмухамед Джаваловичке кайрылдык. Вообще вакцинация, она стала заложницей своего успеха. В 1995 году, когда вспышка была в Житомире у нас, допустим, дифтерии, там сразу в семье 3 человека умерло, вся Иссык-Кульская область бурлила, говорила: давайте вакцины, делайте. Все, вакцинировали, дифтерия как бы ушла, люди про нее забыли и сказали: а зачем делать? Азыркы тапта илдеттин жоктугу эмдөөлөргө каршы чакырык болууда. Башкача айтканда, адам ден соолугу чың болуп, ага эч нерсе коркунуч келтирбесе, ал өз өмүрүнөн коркпойт. Эмдөөлөрдөн оңой эле баш тартат. Көпчүлүктү Кыргызстандагы вакциналардын сапаты эл аралык стандартка дал келеби деген суроо ойлондурат. Кыргыз өкмөтү менен ЮНИСЕФтин ортосундагы меморандумдун алкагында ар бир бала керектүү баардык эмдөөлөр менен камсыз болот. Биздин өлкөгө алар дүйнөлүк алдыңкы өндүрүүчүлөрдөн келет. Бул вакциналар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун квалификациясынан өткөн жана GMP сертификатына ээ. Демек, ар бир вакцина дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан текшерилет жана сапаттын баардык стандарттарына жооп берет. Ушул эле ийнелерди дүйнө жүзү, анын ичинде АКШ, Россия, Европа өлкөлөрүнүн балдары да алышат. Кыргызстандын иммунопрофилактика борборуна келдик. Дал ушул жерге Кыргызстанга дүйнөнүн булуң бурчунан келген вакциналар сакталып жана региондорго жеткизилет. Алардын сакталыш жана жеткизүү сапатынан улам эмдөөнүн эффективдүүлүгү дагы байланыштуу. К нам вакцины поступают из Индии, Кореи, Бельгии, Нидерландов и из Америки поступают. В народе есть такое, что вот сразу услышав слово «Индия», они вот думают, что это вот такая неразвитая страна, что это вот некачественная вакцина. Но это не так. Они имеют GMP-сертификат.
Это они как преквалифицированы в Всемирной организации здравоохранения. А у них отличные вакцины и качественные. Вакциналар бузулуп кетпеши үчүн муздак температура зарыл. Вакцина +2-ден +8 градуска чейинки температурада сакталат. Андан жогоруда, төмөндө кармоо болбойт. Ампулалар Кыргызстанга муздаткычы бар Атайы унаалары менен жеткирилет. Республикалык иммунопрофилактика борборунун кампасына сакталат. Андан кийин аймактарга муздаткычы бар унаалар менен жөнөтүлөт. Это вот, собственно, наши вакцины. Мы тут храним все наши вакцины, которые поступают в нашу республику. Все это мы складываем согласно стандарту. И соответственно, вот, чтобы мониторить нашу холодовую цепь, мы используем такие вот термоиндикаторы. В каждом регионе есть такие камеры, а также даже в ФАПах есть специализированный холодильник. Курамында эмнелер бар? Вакцина состоит из двух компонентов. Основной компонент и вспомогательный компонент. Основной компонент состоит из живых, ослабленных микроорганизмов или же убитых микроорганизмов или их частей и поверхностных клеток. Они обеспечивают улучшение безопасности и эффективность хранения. Эмдөөлөр кандайча таасир этет? Вакцинада вирустун алсыраган же өлтүрүлгөн клеткалары бар. Алар адам денесине киргенде биздин иммунитет козгогучка каршы антиденече өндүрө баштайт. Ар бир вакцина көптөгөн жылдар бою сыноодон өтүп, текшерилип, өндүрүш тартибине жана сапат сертификаттарынын баардык шарттарына төп келген ишканалар үчүн гана өндүрүшкө уруксаат берилет. Эгерде андай коопсуз болсо, эмне үчүн адамдар эмдөөдөн баш тартышат? Эң негизги миф жана коркунуч бул кызамыкка, паротитке жана кызылчага каршы эмдөө аутизмди пайда кылат деген жаңылыштык. Бул жаңылыш түшүнүктөр ачкөздүктөн жана жалган илимий мамилелерден улам келип чыккан. 1998 жылы британиялык дарыгер Эндрю Уэйкфилд ММР вакцинасы аутизмге алып келет деп ырастаган өзүнүн макаласын медициналык Lancet журналына жарыялаган. Бирок Уэйкфилддин изилдөөлөрү жасалма болгон. Ал эмдөөгө чейин эле аталган 12 баланын бардыгы аутизмден жапа чеккендигин, башкача айтканда, вакцинанын ага эч кандай тиешеси жок экенин жашырып койгон. Ал эмне үчүн мындай жолго барган? Анткени дарыгердин кызыкчылыгы коммерциялык мүнөздө болгон. Ал кызамыкка каршы вакцинаны ойлоп тапкан, бирок аны сатуу үчүн алгач мурдагы вакцинаны каралоо керек эле. Кийин жасалма кагаздар белгилүү болгондо Уэйкфилд этикалык нормаларды бузду деп айыпталган, ага дарыгерлик кылууга тыюу салынган. Айрым ата-энелер вакцина бала үчүн ар кандай реакция берет деп чоочулашат, бирок дене табынын көтөрүлүүсү абсолюттук норма. После вакцины возможные побочные эффекты бывают, возможные. Ну, особенно обычно вот детям до года делаем, когда пентавалентную вакцину, вот этот коклюшный компонент немножко дает температуру. Немножко температуру и вместо инъекции немножко покраснение, чуть-чуть уплотнение может быть. Да. Но мы предварительно каждому родителю объясняем. Вообще побочные проявления делятся на легкие и тяжелые. Вот если тяжелые это может быть высокая температура, судороги, так, длительный непрерывный плач более 3-4 часов, допустим, у ребенка беспокойство, то в этих случаях, конечно, нужно обязательно обратиться к специалисту. Ал тургай эмдөөдөн кийинки терс таасирлери тууралуу сөздөр өтө эле акша жапкандык. Кандай ойлойсуз? Кызылчага, паротитке жана кызамыкка каршы эмдөөлөрдөн аллергия болушу мүмкүнбү? 40 000 эмдөөдөн бир учур болушу мүмкүн. Бул 40 000 кишиден бирөө дегенди билдирет. Демек, тобокелдикке караганда пайдасы кыйла көбүрөөк. Коклюш заболевание, оно само в 10 раз страшнее, чем сама вакцина. Вот на весы надо ставить, что же важнее. Балаңызды эмдетүү, басканды, окуганды жана жазганды үйрөткөндөй эле маанилүү. Как мама, да, естественно, я переживаю, я ночами не сплю после вакцинации, но я понимаю, что это абсолютная норма и что так должно быть. Я сама врач и знаю все плюсы вакцинации детей с самого рождения. Должен выработаться иммунитет к некоторым заболеваниям. Ваш ребенок ходит в детский сад, я не знаю, 5, 10, 20, 50 человек в группе. Вы не боитесь, что ребенок там, в этом обществе, может подхватить какую-то болезнь? Как Исхак Разаков сказал,
Сен таза болсаң, мен таза болсам, қолым да таза болады. Это, мне кажется, про каждого родителя, который берет ответственность за своего ребенка, за свою семью, за здоровье этой семьи. Так что, я думаю, каждый должен стараться в свою очередь. Эмдөөгө каршы кыймыл жигердүү өнүгүп жатканына карабастан, белгилүү блогерлер жана медиа ишмерлери эмдөө идеяларын жайылтып келет. Моя аудитория, это вот мамочки спрашивают: Диана, как вы считаете, вы за или против? Да, это практически каждый день. Да, сейчас такое время, что вот мир разделился на за и против. Но медики, да, все врачи, естественно, за. Нужно просто смотреть и читать из проверенных медицинских источников. Ар бир ата-эне вакцинаны сактоо шарттары бузулбаганын текшерсе болот. Вакцинанын флаконунун капкагында чарчы тегерек термоиндикатору бар. Эгер тегерек ичиндеги чарчы ачык байкалса, анда вакцинаны колдонууга болот. Эгерде чарчы тегерек менен бир өңдө болсо же кара тартып калса, вакцина бузулган. Аны колдонууга болбойт. Биз Кыргызстандагы вакциналар сапаттуу экендигин аныктадык. Алар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан бекитилген стандарттарга жооп берип, тастыкталган өндүрүүчүлөрдөн гана алынып келинет. Ошондой эле башка өлкөлөрдөгү вакциналардан эч айырмасы жок. Аларды ташуу жана сактоодо үзгүлтүксүз муздактык милдеттүү түрдө сакталат. Анын натыйжасында вакциналар эффективдүүлүгүн жоготпойт. Демек, эмдөөлөр коопсуз.